Ынтымақтын эфирин Кабарлар маалымат программасы улантат. Студияда Феруза Ашимбаева, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү күндөн кыскача. Бүгүн дагы 488 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алган. Каза болгондордун саны коронавирустан 15, пневмониядан 29 адам катталды. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Семетей обсервациясындагы абал менен таанышты. Жалал Абад облусунун Алабака районунун 106 жаштагы тургуну Бүажар Эгемова 10 баланы тарбиялап өстүрүп, азыркы учурда 100дөн ашык неберенин сүйүктүү чоң эне тайенеси. Казакстан эли бүгүн коронавирустан каза болгондорду эскерди. Өлкөдө дагы 488 адамдан коронавирус аныкталган. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифинг учурунда билдирди. Ушуну менен республика боюнча вирус жуктуруп алгандардын саны 11117ге жетти. Ал эми өткөн суткада коронавирустан 15, пневмониядан 29 бейтап көз жумду. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 125 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлеринин арасында 1781 учур катталды. Переболевшие люди, они никогда, еще раз я хотела бы отметить, что данное тяжелое время, которое является тяжелым не только для медиков, но и для нашего населения и для граждан всей нашей страны, переболевшие наши пациенты особенно должны следить за своим здоровьем и за периодом прохождения реабилитации. Неукоснительно выполнять все те рекомендации, которые прописал их лечащий врач. То есть после этого, если им было прописано один из видов дыхательной гимнастики в обязательном порядке, обязательное соблюдение употребления той диеты, которую прописал их доктор. Ну и, конечно же, несмотря на это, на то, что они переболели, несмотря на то, что они выздоровели, в обязательном порядке они также должны соблюдать все три вещи, о которых я выше сказала. Это ношение маски, это физическое дистанцирование, это и гигиена рук. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү үчүн өнөктөштөрдөн келген финансылык каражаттардын пайдаланышы боюнча өкмөт маалымат берди. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү үчүн өнөктөштөрдөн келген финансылык каражаттардын пайдаланышы боюнча маалыматы. Бюджетти колдоо жана COVID-19 жайылышын алдын алуу, анын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды каржылоо үчүн республикалык бюджеттин 170,8 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү каражатына төмөнкүлөр каржыланды. Анын ичинде 89,1 миллион АКШ доллары медицина кызматкерлерине, билим берүү системасынын, укук коргоо органдарынын жана аскер кызматкерлеринин эмгек акысына жумшалды. 6,2 миллион АКШ доллары медицина кызматкерлерин, билим берүү системасынын, укук коргоо органдарынын жана аскер кызматкерлеринин мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрүнө багытталды. 26,3 миллион АКШ доллары пенсия жана жөлөк пулдарды төлөөгө жумшалды. 22,3 миллион АКШ доллары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу медициналык мекемелерди камсыздандырууга багытталды. 2 миллион АКШ доллары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын каржылоого жумшалды. 14,5 миллион АКШ доллары калктын аз камсыз болгон катмарын жөлөк пулуна кетти. 1,3 миллион АКШ доллары медициналык товарларды жана тейлөө кызматтарын сатып алууга багытталган. 3 миллион АКШ доллары мамлекеттик материалдык резервтер фонду тарабынан запасты толтуруу максатында дан эгин сатып алууга жумшалган. 1,3 миллион АКШ доллары COVID-19 каршы күрөшүү максатында киргизилген чектөөлөрдөн улам оор жашоо шартында калган калк үчүн азык-түлүк сатып алууга багытталган. Каражаттын калган суммасы 148,4 миллион АКШ долларын экономиканы калыбына келтирүүгө жана пандемиянын кесепеттерин жоюуга жумшоого пландалууда. Мындан тышкары COVID-19 вирусунун жайылышына жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан өнүктүрүү боюнча эл аралык донорлордон жана чет өлкөлөрдөн гуманитардык жана техникалык жардам тартуу иштери жүргүзүлүүдө. 2020 жылдын 13 июлуна карата бул иштердин алкагында эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте 17,7 миллион АКШ доллары суммасында жардам көрсөтүү маселеси иштелүүдө.
Анын ичинен 7,9 миллион АКШ долларына медициналык жеке коргонуу каражаттары, дары-дармектер, жабдуулар, керектелүүчү материалдар жана азык-түлүк товарлар алынган. Бул 17,7 миллион АКШ долларынан 13,1 миллион АКШ доллары өнүктүрүү боюнча өнөктөштөргө, чет өлкөлөргө 4,6 миллион АКШ доллары туура келет. Медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги бар. Ошондуктан башка мамлекеттерден ыктыярдуу дарыгерлерди чакыртууга аракеттер жүрүп жатат. Муну өкмөт башчы Кубатбек Боронов Семетей обсервациясындагы абал менен таанышуу учурунда билдирди. Обсервациянын реанимация бөлүмүндө түзүлгөн шарттар адам өмүрлөрүн сактоого көмөк берерин премьер-министр баса белгилейт. Көчмө жыйындын жүрүшү кийинки материалда. Бул имарат бейтаптардын өмүрүн сактап калуу үчүн берилген. Жаңы жандандыруу бөлүмү оор абалдагы 50гө чейинки жаранды кабыл алууга даяр. Азыр 50 койка. Биз деген эгерде мүмкүнчүлүгүбүз бар, ичинде концентратор, сипаптарыбыз менен если бабыроо койсокчу, биз вообще кыргызча айтканда ханга салам бербей калабыз деген учурга жеттик. Ушуну ачканга бул биз аябай кубанычтабыз. Оснащение мен айтып атам, биз деген азыр Москвадан лучше оснащение жасадык. Биз оңолуп баратабыз. Мен сизди ишендире алам. Реанимация бөлүмү баардык керектүү шаймандар менен жабдылган. 40 дарыгер реаниматологдор адамдардын ден соолугуна кам көрүшөт. Өкмөт башчысы Кубатбек Боронов шарттары менен таанышып чыкты жана дарыгерлер менен сүйлөшүп, керек болсо кошумча күчтөр тартылаарын билдирди. Сиздер өзүңүздөрдү караңыздар. Бизге эң азыр жетпей атканы өзүңүз айткандай, буюрса могул оборудование, койка месталарды баарын иреттеги келтиргендей болуп калдык уже бир топ элечи. Эң негизги маселе азыр ушу сиздерде узкий специалисттердин жетпей атканы болот да. Ушул маселе бизде азырга чейин аябай көйгөйлүү. Мына бүгүн Москвадан келишти билесиздер. Анын ичинде канча узкий специалист бар, ну все равно врач, болсо медработник. Азыр Турциядан да даярданып атышат, ошондо келебиз дешип. Буюрса силерге жардамчылар да келет. Мындан сырткары кошумча дагы 400 койка даярдалып жатат. Учурда коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин балансында турган имарат капиталдык ремонттон өткөрүлүүдө. Дарыгерлердин айтымында эми бул жерде оор абалдагы бейтаптар дарыланып, аларга динамикалык көзөмөл жүргүзүлөт. Премьер-министрдин тапшырмасынын негизинде биздин ГКДОнун базасында турган 6 корпус, ушундай 2 кабаттуу 6 корпусту капиталдык ремонттон өткөрүп, шарттарды түзүп, госпитализация даярдоо боюнча тапшырма берилген. Ошол тапшырмалардын негизинде эртең ГКДО ошол 6 корпусту даярдап, жалпы 405 орунду ошол жерге биздин жарандарга госпитализацияга орундарды даярдап атат. Жалпы ошолорду кошкондо мына 2 күндүн ичинде Кудай буйруса 700дөн ашык орундар ошол Семетей обсервациясында даярдалат. Өкмөт башчы көчмө жыйындын жүрүшүндө медицина кызматкерлери ар бир оорулуу жарандын өмүрүн сактап калуу үчүн бардык күч аракетин жумшашы керектигин айтты. Ошол эле учурда өз ден соолуктарын дагы абайлоого чакырды. Нуржамал Баргыбаева, Арслан Алмаз уулу, Ынтымак. Ынтымакташсак, тең күтөбүз буну, туурабы? Анан буюрса баары жакшы болот. Ош шаардык сотунун судьяларынын биринен бир тараптуу пневмония жана 4 аппарат кызматкеринен коронавирус аныкталды. Мындан улам аппараттын 30 кызматкеринен COVID-19 анализ алынып, жыйынтыгы күтүлүүдө. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов билдирди. Анын айтымында жалпы Ош облустук сотунун 1 судьясы, Ош шаардык сотунун 2 судьясы жана 6 кызматкери коронавируска чалдыккан. 7-июлдан тарта облустук жана шаардык соттун имаратына жарандардын кирүүсүнө чектөөлөр киргизилип, ал эми соттук отурумга катышуучу тараптар кызматкерлердин текшерүүлүсү менен киргизилип жаткандыгы айтылды. Бүгүнкү күндө Ош шаардык соту боюнча 2 судьядан жана 4 аппарат кызматкеринен орун белгилеги аныкталган. Булар боюнча 10-июлда ага чейин 1 судьядан анан 2 аппарат кызматкеринен чыккан болчу. 10-июль күнү Ош шаардык сотунун аппаратынын кызматкерлери бардыгы тапшырышып, алардан да 4 аныкталган. Бүгүнкү күндө Ош шаардык сотунда 2 судья, 4 аппарат кызматкеринен аныкталган. Ош областык сотунан 1 судья аныкталган. Эми алар менен контакттуу лицолор карантинге алышкан, домашний карантинге алынышып, андан кийин Ош шаардык сотунун судьяларынын аппарат кызматкерлеринин бардыгынан анализ алынган. Ош областык сотунда эми анализ тапшыруу бүтүрүлдү. Эми алардын абалын азыр эми дарылап жаткан дарыгерлер билет да, алардын абалы боюнча бизде маалымат жок.
10-июлда Ош шаарында суу түтүк тартуу учурунда топурак басып каза болгон адам Алай районунун тургуну болгон. Бул тууралуу бүгүн 13-июлда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 10-июл күнү Ош шаарынын 1-Май көчөсүнүн жашоочулары саркынды суу түтүгүн тарттыруу үчүн 4 адамды жалдап келип, казуу иштерин жүргүзүп жатышкан. Курулуш монтаждоо иштеринин учурунда топурак 4 адамды басып калган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тарабынан 3 жаран куткарылып, 1 жаран каза болгон. Окуя ошол эле күнү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өлүк табуу болуп катталган. Каза болгон жаран Алай районунун 1990-жылы туулган тургуну болгон. Учурда дагы 1 адам ооруканада дарыланууда. Ал эми 2 адамдын абалы жакшы. Жалал Абад облусунун Алабука районунун 106 жаштагы тургуну Бүажар Эгемова 10 баланы тарбиялап өстүрүп, азыркы учурда 100дөн ашык неберенин сүйүктүү чоң энеси, тайнеси. Бир кылым жашаган эне учурда неберелерин сүйүп, дөөлөттүү каарылыктын доорун сүрүп жаткан убагы. Алабука районунун Көкташ айыл аймагынын Арап айылы тоо койнундагы алыскы айылдардын бири. Айылда кутмангарылар, умай энелер арбын. Алардын бири Эгемова Бүажар эне. Бул кутмангары быйыл 106 жашка чыкты. Учурда кенже уулу Ниязалынын колунда, келин кыздары энени жаш баладай бапестеп багып жаткан учуру. Эне көп кыйынчылык күндөрдү башынан өткөрүп, балдарды тарбиялагандыгын айтат. Жалал Абадда каналда турдум 1 ай, канал казып. Çarıktı kanal kaskanda tutuğuza turpak taş ötüt, kanal işleydim. O sonda kana giyiyoruz, odan başka da giyiveysin. Şimdi etip nece kıyınçılıklar başıman öttü. Kızıl kıyada keli altın güğüt kendinde. Gösterişten aşağıp, hükümet yetişmeyen, gözü yüzes yaktı görmeye kıyındalganbız. Бүажар эненин учурда 10 перзенти бар, 6 уул 4 кыздын энеси. Учурда алар апасын көз жазымда калтырбай, кезек менен карашып, тамак ашын беришип, апасы менен сыймыктанып турушат. Апам бизди жакшы тарбиялап өстүрдү. Кудайга шүгүр, апаман 11 тууганбыз. Апам бизди жакшы тарбиялады. Апамын бардыгыбызга апамын жашын берсин. Апам 106га чыкты. Өмүр жаны узак болсун. Апамын өмүрүн тилейбиз. Эненин 100дөн ашык неберелери бар. Аларда энесин карашып, жанынан чыгышпайт. Энеге кызмат кылышып, ак батасын алып келишет. Бүажар эне жалпы эле элибизге ак батасын ыроолоду. Daim ak yol Tayboğu'na geldi. Yol cüzdene daim yolun bolsun. Açık asman bolsun. Köp yaşagılar olun. Tınçlık bolsun, daim жақсылык болsun, birge olayık. Allahu akbar. Учурда Көкташ айылы өзүн өзү каржылаган айыл. Айылда жылдан жылга социалдык маселелер чечилип, улгайган адамдар барар көрөрү жокторго өзгөчө камкордук көрүлүп келет. Бүажар энеге жергиликтүү бюджеттин эсебинен быйылкы жылда 150 000 сом жардам көрсөтүлдү. Мындай кырдаалга байланыштуу 80 жаштан жогорку ар бир аксакалдын үйүнө барып кабар алып жүрдүк. Un, may жардамдарды берип аттык. Ошол менен өзгөчө белгилеп кете турган сөзүбүз биздин тылда эмгек кылган айылыбыздын көркү аксакал энебиз Эгемова Бүажар энебиз 1914-жылы туулуп, азыркы күндө 106 жашта биздин Көкташ айылынын көркү болуп, ак батасын берип, ар бир жашка, ар бир келген үйүнө келген конокко ак батасын дайыма берип турат. Ал энебизден да биз ар бир майрамда, ар бир кандайдыр бир кечелерде сөз кабар алып, өзүбүздүн колдон келген жардамдарыбызды берип турабыз. Карысы бардын ырысы бар демекчи, андыктан Арап айылынын тургундары Бүажар эне менен ар дайым сыймыктанып келишет. Мимоза Жаныбек кызы, Бек Султанабиев, Ынтымак. Дүйнө эли дүрбөлөңгө түшүп, коронавирус оорусу менен күрөшүп жаткан учурда өзүн алаксытып, жакшы нерселерди гана ойлонуу керек деген психолог дарыгерлердин кеңешин көпчүлүк тургундар туура кабыл алып, учурда ар ким өз жумушу менен алектенип, жашоону жакшы жакка өзгөртүүгө аракет жасап жатат. Алардын бири Айбек Кузуев үйдө отуруп, түрдүү буюмдарды жөнөкөй гана зымдан жасап базарга сатып, үй бүлөсүн багып жатат. Айбек Кузуев 3 кыздын атасы. Ал учурда жөнөкөй гана зымдан түрдүү үй тиричилигине керектүү буюмдарды жасап жатат. Боорсо кулагыман чучвара сүзгүч деп атап алып, кичинеден токуп чыгат.
15 жылдан бери сүйгөн кесибине айланган ишин берилүү менен жасайт. Үй бүлөнүн негизги кирешеси Айбек мырзанын жасаган буюмдарынан, өзү да ден соолугунан жабыркайт. Өзүм колдо токуйм, пышык. Российский зымдардан кылам. Заң баспайт, заңдабайт, пышык. Кытайдын зымдан кылсаң заңдап кетет экен, китайский зымдар заңдап кетет. Стройматериал провод пышык болот экен. Стройка иштетилген зымдар. Зымдарым келбей атат, зымдар таппайт атат. Зымдарым аз калды. Дагы зымдардан таптып, дагы токуш керек болот. Заказ көп. Каарманыбыз кардарларды нааразы кылбаш үчүн Россиянын зымдарынан токуп чыгат. Бир алган кардар экинчи жолу сөзсүз алат деп кубануу менен айтып берди. 3 түрдүү чөлгү кылам. Биринчисинен эң кичинекей көбүнчө өзбек аял кишилер көп алат. Лагманга деп, лагманга борсого чөчөрөдөй көп кетет экен деп майдасынан көп алат. Майдасынан да жакшы кетет, майдасын көп токутам. Башта чоңунан токушсам, бул борсого деп. Кыргыздар өзүбүзгө борсого көп алат. Борсого чакчакайга деп 3 түрдүүсүн кылам, чоң кичинесин. Борсокторго мыналар жакшы кетет. Борсокко майлар тез сиңип калат экен, жакшы экен деп алгандар алдырып коюп дагы алып атышат. Жоготуп алгандар дагы алып атышат, Кудай шүгүр. Ар бир буюмдун баасы ар башка 180 сомдон 350 сомго чейин сатат. Негизинен зымдарды ооруп чыгышта бир топ түйшүктүү, кол менен жасагандыктан колдору ооруп сыйрылып да кетет. Бирок үй бүлөнү багуу камсыздоо башка орунда болгондуктан ооруган жерине да карабайт. Мындай сеткаларды да жакшы токуйм. Сеткалар да жакшы кетет да, сезону менен. Бул эми сезону башталды, бул этке, көчкө, көчтөргө, куруттарга, мөмө жемиш тергени, илгени, сүзмө салуу илгени жакшы экенде, бул сеткада жакшы кетет. Колдо токулам. Башта токчу элем, али пружиновый кылчу элем. Жалпай калат. Ондой болбойт экен. Ол анча эмес экен. Мына тике турган жакшы экенин коюп алды эле, коркпой өзүн салып алып, кайра көтөрүп кете берет экенсиң. Беркиндей бүктөлүп калган, ол жыйылып калган, ол салып алып кармап турушуң керек экен. Кармап алып анан салышың керек экен. Бул кармалабай салып алып кайра көтөрүп кете берген ушу жакшы экен деп, ушундай сетке жакшы кетет. Базарда көп мындайды али бөдөнө багабы, чөжө багабы, чөжө салабы деп буну түшүнбөгөндөр көп болду. Көп түшүнгөндөр алып, жакшы иштетип, жакшы күндөргө насип кылгандар жакшы иштетип, рахматын айтып дагы алып атышат. Алдырып коюп дагы алып атышат. Айбек мырза бир эле зымдан эмес, тоорчактан да гүл салгычтарды жасайт. Жасаган буюмдарын базарга өткөрөт. Айрым учурда жакындарын кубантуу үчүн белекке да берген учурлары болуп калат. Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Мына ушундай программалар менен бүгүнкү кабарлар маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Жакшы жаңылыктан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.